Ош шаарында 41 жума ичинде орус рублі таңкыс болгону байкалды. Анын кесепетинен жакындарынан каражат алууга келгендер шаардагы банктардын дээрлик басымдуу бөлүгү рубль бербей жатканына нааразы болуп келишет. Рубль акчасынын курсу төмөндөп кеткендиктен банкка барган кардарлар каражаттарды алмаштырууну каалабай турушат. Азыр мен жөн эле мына кызым жөнөттү эле немеге деп. Кичине чай чакаңызга чыгарып туруң деп 3000 рубль салды эле. Анан келсем бар жок жерде ушу неме болуп атат да, рубль жок деп атышат. Анан жарымы азыр мына жерге кирсем дагы жарымы рубль, жарымы кыргыз беребиз деп атат да. Сиз эмнени алгыңыз келди? Мага рубль керек эле. Бирөөлөрдөн неме карызым бар, о болот экен, бу болот экен, ушу бериш керек эле да. Ошол учурда орус Украина ортосундагы чыр-чатактан улам орус акчасынын куну кыргыз сомуна 60 тыйынга чейин түшүп кеткен. Бул көрүнүштүн кесепети Кыргызстандын экономикасына да залакасын тийгизүүдө. Ушул кезге чейин Орусиядан мигранттардан которулган каражаттар жакындардын кем каржысын толуктаганга бир топ ыңгайлуу болгон болсо, эми эч нерсеге жарабай жатат деп даттанышууда. Эми ошол турмуш тиричиликке кетет. Ошонун үчүн кетет эми балдар бекеринен кетеби укам. Бул жакта мынантип иш жок. Кыйналышып айласыздан ошол жака барып иштеп атышат, суукту суук дебей, кыйналышып эптеп-септеп, эми мынаны жөнөтсө, акчасы эч канча акча болбойт экен. Үмүт менен кетти эле, ал жакта да кыйын болуп каптыр шарттар. Эми Кудайым тынчылыгын берсин, заманыбыз тынч болсун, оңолуп кетсин. Ошону Кудайдан тилеп отурабыз. Улуттук банк дал ушундай кырдаалда курсту элге ыңгайлаштырып кармап туруусу керектигин экономисттер эскертишүүдө. Бирок биз жарандарга рубльдин берилбей жатканын себептерин билүү максатында Улуттук банктын Оштогу филиалына кайрылып, бирок алардан жооп ала алган жокпуз. Экономисттер бул жагдай карапайым жарандарга оор болуп жатканын айтып келишет. Рубль боюнча мен ойлоп атам, бул жерде кандайдыр бир деңгээлде ошол мамлекеттер аралык болобу, Россия Федерациясы менен. Мен бул жеке пикирим, официалдуу эмес түрдө, же болбосо ошол Россиянын Центробанкы менен Кыргызстандын улуттук банкынын ортосунда кандайдыр бир келишим болобу, же кандайдыр бир сүйлөшүүлөр жүргөнбү деген ой пайда болуп атат да. Себеби бүгүнкү күндө которуулар бар, жок эмес. Бирок ошол эле мезгилде коммерциялык банктар акча бербей атат. Биз реалдуу түрдө көрүп атабыз. Мисалы, курсту коюп атышат 1 рубль 75 тыйын деп. Бирок ошол эле мезгилде жанагы валюта менен официалдуу эмес иш аракет жүргүзгөн жактар 1 сомдон сатып атат. Бул да кандайдыр бир ой пикир туудуруп атат да. Ал биз деле эмес, ошол эле карапайым калкта, мисалы, банктардын алдында туруп алып, мындай бакырып, кыйкырып тополоң кылган жактарды да көрдүк. Мисалы, мына Россиядан мага уулум же кызым мынанча рубль которду, бирок банктан мен ала албай атам деп. Мамлекеттик эмес банктардын элди тейлөөдөн сырткары максаты каражат табуу болуп эсептелинет. Ошондуктан жеке банктардын көпчүлүгү дал ушул кырдаалда рубльдин курсунун жогорулашын күтүп, кардарларга соом берип жатышы мүмкүн деген жоромолдор бар. Орус акчасынын таңкыстыгы мамлекеттик банктарда да пайда болгон. Бирок бул кырдаал аз убакыттын ичинде жолго коюлган. Россия менен Украинанын ортосундагы кырдаалга жараша Россияга бүт башка мамлекеттер санкцияларды коюп атат ар түрдүү. Ошонун негизинде рыноктон кичине өзгөрүүлөр болду окшойт. Ошол себептен рубль түшүп, доллар көтөрүлүп, ушундай ситуация болду. Биз эми Кыргызстан бул курстар негизинен дүйнөлүк рынокко тиешелүү болот, биржага. Ошол себептен болуп атат бардыгы. Бирок мына биз наличный акча менен, рубль менен биз камсыз кылып берип атабыз. Элдерди кыйнабастан, ошо канча сумма сураса ошончо бүт Ош облусу боюнча, Жалал Абад, Баткен облусу боюнча бул жака алып келип биз таратып берип атабыз. Жок, эми ал башында 1-2 күнгө созулду. Биз пока кырдаалды аныктап, бул жактан рыноктон эле сатып алчубуз да. Андай рыноктон таппай калганга 1-2 күн созулду. 2 күндүн ичинде уже кайра биз заявка берип алдырттык. Айрымдар азыркы кырдаалга байланыштуу Улуттук банк интервенция жасашы керектигин билдиришүүдө. Ошол учурда интервенция рубльдин курсун убактылуу гана кармаганы менен бул көрүнүш Кыргызстанга зыянын тийгизерин айтып келишет. Бирок коомчулукта айтылып жаткан жеке банктардын рубльди жарандарга бербей келишин Улуттук банк тез арада көзөмөлгө алып жолго салышы керек. Таткашардан Адилет Нушанбаев, Нур Ньюс.